Кыргызстандын президенти иш сапары менен Кытай эл республикасына барып келди. Анын алкагында кышкы Олимпиада оюндарынын ачылыш аземине катышып, Си Цзиньпин менен жолукту. Анда өлкө башчылары бир катар маселелерге токтолушту. Мындан тышкары Жапаров Си Цзиньпинди иш сапары менен Кыргызстанга келип кетүүгө чакырды. Серепчилер тарабынан болжонгондой иш сапардын жүрүшүндө козголгон маселелердин бири Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу болду. Муну менен катар түрдүү инфраструктуралык долбоорлор сөз болуп, тараптар кызматташтыктын келечегин, анын ичинде мамлекеттик жеке өнөктөштүк жаатындагы кызматташтыкты талкуулашты. Президент Жапаровдун Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушуусу 6 февралда өттү. Мамлекет башчылары саясий жана соода экономикалык чөйрөдө эки тараптуу мамилелердин актуалдуу маселелерин жана келечегин, ошондой эле ири бирдиктүү долбоорлорго инвестиция тартууну талкуулашты. Парламенттин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин жыйынында Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдары жөнүндө жана атайын кызматтын ишине байланыштуудагы 4 мыйзам долбоору талкууланды. Комитеттин 7 февралдагы жыйынында УКМКнын төрагасынын биринчи орун басары Рустам Мамасадыков атайын кызмат жөнүндө документ тууралуу маалымат берди. Мыйзам дээрлик 900 жаңы бөлүм менен толукталып жатат. Бул мыйзам 1994-жылы кабыл алынган. 2018-жылы аны толуктап, тактап киргизерде сот реформасы, укук коргоо органдарын реформалоо башталып калганда, анын баарын бүтүрүп анан кабыл алалы деп жылып калган деди. Депутат Адахан Мадумаров УКМКнын ишмердигине байланыштуу мыйзам долбоорлору Кыргызстанда эски конституция иштеп жатканда жазылганын, документте бири-бирине карама-каршы келген беренелер көп экендигин айтты. Мындан улам документтерди артка кайтарып кайра иштеп чыгуу сунушун берди. Адамдын жана жарандын эркиндигин урматтоо деген жерде силерде жашыруун түрдө үнүн жаздырып алуу, сүрөткө тартып алууну прокуратуранын уруксаты жок эле өз алдынча ишке ашырууга мүмкүнчүлүк алып атасыңар. Бул өтө кооптуу деди. Жыйынтыгында эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитет документтерди биринчи окууда колдоп, УКМКга айтылган сын пикирлерди эске алуу менен долбоорлорду экинчи окууга өзгөртүп келүү сунушун берди. Ошондой эле мыйзам долбоорлорун жогорку кеңештин жыйынына чыгаруу чечимин кабыл алды. 10 февралдан 15 февралга чейинки күндөрү Кыргыз-Тажик чегарасы боюнча топографиялык топтун жолугушуусу өтөт. Тараптардын жетишилген макулдашууларына ылайык Кыргызстандын жана Тажикстандын Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу Кыргыз Республикасынын аймагында өтөт. Кыргызстандын топографиялык жумушчу тобун министрлер кабинетинин чегара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев жетектейт. Белгиле кетчү нерсе өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумушчу топторунун ишинин жыйынтыгы боюнча 2021-жылдын 1-майынан азыркы мезгилге чейин 81 километрден ашуун мамлекеттик чегара линиясы макулдашылып жазылган. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасынын линиясын макулдашып жазууда 1924, 1927 жылдардагы жана 1989 жылдагы документтер кошумча пайдаланылат.